Бишкек шаарындагы Жүсүп Абдрахманов атындагы президенттик башкаруу академиясында Кыргыз Республикасынын эл мугалими Гапыр Мадаминов агайдын жалпы окуучулар менен, студенттер менен жана ошондой эле өлкөбүздөн келген жалпы мугалимдер менен атайын семинар өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү семинарды сиздерге толугураак чагылдырып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Леонардо да Винчи, Микеланджело. Биз балдар туура эмес окутуп атабыз. Мындай болбойт. Балдардын окууга болгон кызыгуусу жок. Мугалимдердин көңүлү сансыз отчетто. Балдарды жакшылап окутууга мотивация жетпей атат. Кээде отчет, комиссия деп балдардын үй тапшырмасын текшерүүгө да шайыбыз келбейт. Бул агайдын түздөн түз бизде лидер деп коет. Алгачкы 3 жыл мурун ушул агайды өзүм изденип жүрүп, агайдын методикалары жагып, анан ошондон баштап изденип баштаганда, чынында бул агай айтып аткан проблемалар бизде да болгон. Чет жакка кеттик, мугалим болуп иштегенбиз. Анан чет жакка баргандан кийин агайдын айткандары бизде чоң көйгөйдү жаратты да, анткени ошол убакта мен да изденип жүргөм. Агайдын изи менен эле биз элге жеткиziп атабыз. Элдер, ата-энелер да ошондой кабыл алып атат да. Ошол энелерди окутуп атканда кадимкидей мектептерде жылыш болуп атат да. Эң уникалдуу китебинин бири бул Айем. Акыл эмгегинин маданияты агай өзү жазып чыккан. Ошондо бардык нерсе айтылган. Тез окугандай, тез эске сактап калуу кандай, китептин негизгисин бөлүп алуу, бүт бардыгы ошол китептердин кийинен жазылгандагы эң кыска түшүнүктүү берилген. Балдар деле кызыгып окуйт да. Ошон үчүн ошол негизи ушул агайдын өзүнүн эле айта кете турган нерсем агайдын бир тартып ала турган жөнөкөйлүгү да. Мектептен эмнеге кетип калдыңыз? Батпай койдум мектепке. Андан көрө бияк жакшы. Нефтке тынчык. Бүгүнкү иш-чаранын уюштуруунун негизги максаты ушул темасы Гапыр агай ушул өзүнүн жашоо турмушунда болуп өткөн чыныгы образды берип, балдарды өзгөчө студенттерди, мектеп жашындагы балдарды кандай тарбиялаш керектиги тууралуу өзү азыркы айтып отургандай 3 негизги китеби бар экен. Эми ошол китептен окуп, андан кийин жанагы агай жөнүндө тартылган кинону көргөндөн мурун ушул балдар баягы агайды өзүнүн жанынан көрүп, ошол агай тууралуу баягы маалыматтарды өзүнөн укса жакшы болотпу деген негизги максат менен чакырганбыз. Эми азыркы учурда биз билебиз, агай өзү айтып кеткендей, кыргыз элинин баалуулуктары, моралдык, адеп акылактык баалуулуктары мына өзгөчө орунду ээлеп атат. Жеке эле бул биздин өлкөдө эмес, мындай азыркы баалуулуктарды жандандыруу бул жалпы эле дүйнө жүзүндө болуп келип жатат да. Мына ошол себептен агайдын бүгүнкү балдарды тарбиялоодогу негизги баягы коюп жаткан негизги баягы максаттарындагы бир формула катары бергени ушул кыргыз элинин баалуулуктары катары берип аптыр да. Кыргыз элинин баалуулуктары катары биз ошол балдарды тарбиялай алабыз, балдарга билим бере алабыз жана ошонун негизинде биз мамлекетти келечекте бир кыргыз элин өнүктүрө алабыз деген бир жакшы өзүнүн койгон формуласы, иштеп чыккан формуласы аркылуу жүзүп атыптыр. Мына ошон үчүн биздин бүгүнкү жаштарыбыз, биздин студенттерибиз ушул алдыдагы өздөрүнүн коюп жаткан келечектеги максаттарын биздин жаш муундар ошол агайдан алган үлгү катары алып жаткан негизги ой максаттары менен бөлүштүрүү болуп эсептелинди. Учурдан пайдаланып, куттуктап кетким келет. Ушул фильм бизге абдан жакты. Соос Герман Майнер, орус мугалим Клара Шакеровна, биздин өтөбүз Денисбаева Светлана Бакировна, ушул сиз аркалаган жумуш менен, ушул сиздин багытыңыз менен, мотивацияңыз менен биз иштеп жатабыз да. Биз аябай сүйүндүк, кубандык. Бизде окуучулар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энеси жок, кээде болсо толук эмес үй-бүлөлөрдө. Анан дагы шаар ичинен окуган окуучулар аралашкан. Бул эмне максат менен? Бул чогуу тарбияланып, бири-бирине бул балдар мотивация беришет, бири-бирине менен көмөктөшөт. Анан ушул менин суроом ушундай эле. Биринчи суроо,
Сиз деген дагы кандай алдыңызга максат койдуңуз, дагы кандай китептерди ойлонуп жатасыз? Бизге ушул абдан кызык. Биз окуп атабыз китептериңизди. Анан экинчи суроо или өтүнүчүм болот эле ушу дагы Мен Заринага айтып атам, вакыт тауып киргизгиле, мен албетте ошо сиздин мектебиңизге барып берейин. Өзгөчө бир барыш зарыл болгон соопчулук мектеп. Кудай калса баралым. Макул. Калганын ошол жерде жооп берейин. Бүгүнкү иш-чараны уюштурганыбыздын эң негизги максаты бул Капыр агайыбыз азыркы күндө бүгүнкү күндүн дүйшөнү деп айтып келебиз. Ушул агайыбызды бул мугалимдик кесиптин ардактуулугун, бүгүнкү күндө маанилүүлүгүн даңазалап, ушул жеке эле кыргыз элине эмес, дүйнө жүзүнө даңазалап келе жатат. Ошол себептен биз жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул мугалимдик кесиптин ардактуулугун, баалуулугун жана мугалим деген кадыр баркы жогору экенин түшүндүрүп, жана ошону жеткиликтүү болуш үчүн ушул семинарды өткөрдүк Капыр агай менен биргеликте. Бул семинарды өткөргөндөн мурда биз ошол жеке эле бардык мугалимдерди мындай сый урматын азыркы күндө бардык айтышат, бул төмөн болуп калды депчи. Ошол дагы бир себеп, бул азыркы күндө бардык мугалимдердин даражасын көтөрүү максатында да болуп жатат десем жаңылышпайм. Жана ушундай агайларыбыз көп болсо, Капыр агайыбыздай агайларыбыз Кыргызстанда мисалы саналуу бир 20дан ашык ушундай чыныгы мекенчил билим берүү системасы өнүксүн, Кыргызстан өнүксүн деген агайларыбыз болсо, биз чоң деген жетишкендиктерге жетишебиз. Жана ошондой эле бул иш-чаранын негизги максаты ушул Агай деген сериал чыкты. Ушул учурдан пайдаланып бардыгына сунуштап кетет элем. Ушул Агай деген кинону бардык кыргыз эли көрүп чыкса, мугалимдик кесип бул чынында ардактуу кесип экенин түшүнөт деп ойлойм. Кандай десем, буга чейин Азаттыктын гана YouTube каналынан көргөнмүн негизи Агайды. Недавно болсо Байрак Груп бул Агайга арнап сериал чыгарышты. Андан кийин дагы кызыгым өсүп, андан сайын Агай жөнүндө көп маалымат алып баштадым. Азыркы учурда өтүп жатканда билим жана илим темасын аябай козгоп, негизи эле окуучуга болгон, студентке болгон, студенттердин билим алуусу, илим алуусу жөнүндө аябай жакшы темаларды айтып берип жатат. Оюм боюнча, негизи ар бир эле студент, ар бир окуучуга Агайдын айткан сөздөрүнүн пайдасы тиет. Жана биз ошол айткан сөздөрүн аткарып, жашоодо колдонсок, бул жакшы нерсе деп ойлойм. Буга чейин биз Капыр агайдын бул телесериалын көрүп келдик. Бул бизге абдан бир чоң бир шыктандыруу берип жатат. Бул бизге мугалимдердин арасында бул окууга болгон бир башкача бир болгон сезимдерибизди жана умтулуубузду ашырып жатат. Ошо биз абдан биздин өлкөдө ушундай биздин жаш муундарга ошо жаңыча келген түрткү болуп жаткандарга биз абдан кубанычтабыз. Ушул телесериалдан кийин Агайдын билип таржымалын окуп, автордук биографиясын окуп чыкканда биз абдан бир таасирлендик. Бизге бул нерсе абдан бир шык берип жатат азыркы учурда. Бул биз эле эмес, бүткүл биздин республикабыз боюнча бүт студенттердин арасында жалаң талкуу болуп жатат да ошол сериал боюнча. Бизге жаш муунга түшүнүктүү кылып тартып беришти ошол сериалды. Биз абдан ыраазычылыгыбызды и китептерин дагы окуп атабыз азыр. Агайдын киносун көргөндөн кийин интернеттен дагы видеолорун көрдүк, методикасын. Балдар менен кантип иш жүргүзүү, ата эне менен кантип иш жүргүзүү, жана өзүбүз да ушул семинарды угуп алып атайын өзүн көрүш үчүн келдик. Агайдын методикаларын угуп атабыз, абдан жакшы китептерин көрүп атабыз. Китептерин алдым, атайын окуйун деп. Ошол биз дагы билим үчүн чуркайбыз, балдар үчүн иштейбиз. Аябай сыймыктанам ошо Агайдын семинарына катышып, Агайга суроо берип жооп алып атабыз. Абдан жакшы маалыматтарды алып атабыз. Сөзсүз бар экен аякта ошо. Теги эле диний тарбия эмес, бул мугалим эмес, ата эне менен баланын байланышындагы тыгыз кылуучу методикалар бар экен. Мугалим менен окуучунун бүт нерсени тапса болот экен Агайдын китебинен. Чындыгында ошол убакта балдарды үй бүлөдө тойгузуш өзү проблема болуп калганда, анан мен өзүм Сүлүктүдө чоңойгом, негичти билбейм, бирок ошо Карым Ташбалтаевич, андан кийин Байдулла Мурадов,
алар айыл чарбасынын адамдары ошолор менен бирге 2 гектар жүзүм, 2 гектар жерге буудай эгип, анан ошону сугарышты да билбейбиз, эптеп эртең менен эшегимдин куржунуга, кинодо велосипед деп жакшы кылгансыңар, куржунуга кетменди салып, талаага таңгамал барып, Вайдыл менен буудайды эгип, сугарып, андан кийин андан чыгып, баягы фильмде аны да жакшы чагылтыргансыңар, баягы арыктагы сууду түзөтүп туруп лай болуп келген. Анан бул жака келип жүрүп буудайды өстүрдүк. Ошол алгачкы түшүмдү буудайды алып, комбайнды дагы сонун тартыпсыңар, ап келип төгүп, анан тегирменге апарып, ошол тегирменден чыгарып балдарга ыстык тамак, пирожки, атала кылып берсек, олар ушундай сүйүнүп жегенде ал жерде өзүмдүн да көзүмдөн жаш агып кетти да.